Салам радиосында жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде акча алмаштыруучу жайга 55 000 сом айып салынды. Кыргызстандын Улуттук банкынын тараткан маалыматына караганда, Баткенде акча алмаштыруучу жайга 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Аталган бюро Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол берген. Баткенде соңку аптада документсиз унаа башкарган 42 айдоочу аныкталды. Баткен облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, соңку аптада 1151 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок унаа башкарган 42 айдоочу, мас абалында автотранспорт каражатын башкарган 16, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 205, башка жол эрежелерин бузган 888 айдоочу аныкталды. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 75 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизилген. Баткендеги дыйкан базары жылдырылды. Баткен шаардык мэриясынан билдиришкендей, шаардагы автобазада жайгашкан азык-түлүк саткан дыйкан базары Мурат Салихов көчөсүндөгү Биримдик базарына жылдырылды. Шаардык бийлик аталган дыйкан базарындагы соодагерлер милдеттүү түрдө Биримдик базарына көчүшү керектигин эскертти. Эске салсак, Биримдик базары Борбордук стадиондун күн чыгышында жайгашкан, аграгы көп жылдык дарактардын көчөттөрү сатылган жер. Кадамжайдын акими Умайене жерлигинин тургундары менен жолукту. Бүгүн 12 ноябрда Кадамжайдын Кыргыз-Кыштак айылынын Умайене жерлигинде аким Болоткан Байекке уулу жергиликтүүлөр менен жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, жолугушууга бир катар жергиликтүү жетекчилер катышып, тургундардын суроолоруна жооп беришти. Тургундар сугат суу, таза суу, жол, бала бакча жана башка социалдык маселелерди көтөрүп, бир канча маселелер жеринде чечилди. Ошондой эле аким жашоочуларды ушул жылдын 17 ноябрында өткөрүлүүчү жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого активдүү катышууга чакырды деп жазылат маалыматта. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык, өлкөдө 13-14 ноябрь күндөрү көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. 15-16 ноябрь күндөрү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында -1, -3 градуска жеткен үшүк жүрөт. Ал эми 13 ноябрь Баткен облусунун өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 5-10 градус жылуу болсо, тоо этектеринде да ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Баткен шаарында түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ошолор болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.